урматтуу мекендештер, достор, мекенибиздеги азыркы учурга байланыштуу баарыбыз өлкөбүздүн атуулу катары өзүбүздүн, жакындарыбыздын жана элибиздин ден соолугун сактап калуу үчүн ар бир кыргыз жараны дарыгерлер жана өкмөт тарабынан айтылган эрежелерди так аткаруу менен өлкөбүзгө өз калымыбызды кошолу. Ал эрежелер үйдө болуу, эл көп чогулган жерлерге барбоо жана өздүк гигиенаны сактоо. Ооба, сиз да биздей досторуңузду, жакындарыңызды, билим алып жаткан окуу жайыңызды жана кол кармашып чогуу ойногон күндөрдү сагындыңызбы? Албетте, биз ишенебиз, өлкөбүз ынтымак, ишеним, сабырдуулук менен бул күндөрдү артта калдырып, жаркын келечекке жол ачат. Азыркы учурда биз үйдө болсок дагы биздин кымбаттуу окутуучуларыбыз бизге дистанттык окуу формасы аркылуу билим, тарбия берип, бизди келечекке даярлап жаткандыгы үчүн терең таазим этебиз. Жана буюрса, биз бул күндөрдү жеңебиз. Билимдүү, бирдиктүү Кыргызстан үчүн. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган. Урпактарынын мурасына калган, оңду сөздөн кеп салган. Байыртан мекен үчүн күйгөн, Манастын улубуз. Байыртан ата журтун сүйгөн, жоголбосун уңгубуз. Майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан. Калкым үчүн деп чагылгандай жаңылган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элимде сактаган мекени азаматтын аскары. Кыргыз эли кең тейленден, кереметтүү жерден өрүс береке берген мекеним. Өркүндөй бир кылымдарга, ак калпагы асманга тийип, ала тоодой бийик